Бишкектин четиндеги Орок айылындагы стадиондо курулуш иштери кызуу жүрүүдө. Мында күндүзү да түндө да иштеген атайын бригадалар бар. Белгилей кетсек, башта 47 миңге эсептелген стадиондун долбоорунда бүгүнкү күндө өзгөрүүлөр орун алууда. Буга чейин стадион 47 миң кишиге даярданып жасалган. Анан кийин жаңы тапшырма боюнча 51 миңге чыгардык. Ал 51 миңге чыгарган өзгөртүүлөрдү буга чейин курула элек болгон трибунанын үст жагынан өзгөртүүлөр киргиздик. Буга чейин азыр трибуна, нижняя трибуна куюлуп бүттү. Средний трибуна куюлуп баштап атат. Верхний трибуна бар. Өзгөртүүлөрдүн почти бардыгы верхний трибунада. Ошол өзгөртүүлөрдөн кийин 51.270 орун бар азыркы убакта. Азиянын кубогунун оюндарынын финалын бакта өткөрүш үчүн 51 миң деген талап келди. Ошол боюнча биз чоңойттук проектти. Өзүңүздөр көрүп тургандай, стадиондун каркасы даяр болуп калды, бирок бул дагы 27 метрге көтөрүлмөкчү. Мында 2 кабат трибуна болуп, анда галереялар, эс алуучу жайлар, баш калкалоочу атайын жерлер болмокчу. Мындан тышкары комментаторлор жана журналисттер үчүн дагы 200 орунду жай каралган. Белгилей кетүүчү нерсе, 1,5 миң жеңил унаа үчүн жана 100 автобус үчүн дагы атайын жай каралган. Аталган арена өлкөдөгү эң ири спорттук объект болуп, жалпы курулуш аянты 190 миң чарчы метрди түзсө, анын 85 миңи стадион. Имараттын жалпы бийиктиги 70 метр болуп, эл аралык коопсуздук жана ыңгайлуулук талаптарына жооп берет. Стадион өлкөнүн башкы спорттук аренасы гана болбостон, шаардык инфратүзүмдүн маанилүү бөлүгү катары футболду жана жаштар арасында сергек жашоо образын жайылтууга чоң салым кошмокчу. 2026 жылы билесиздер, бизге шос болот, шанхайский организация. Ошонун негизинде бизге көп коноктор келет. Ошого жараша бул стадионубуздун буюрса ачылышын кылабыз. Бүгүнкү күндө график боюнча айта турган болсок, графиктен кичине алдыда баратат. Буюрса бардык материалдарыбыз жетиштүү. Былтыр апрель айында негизинен башталган, атак жумуштун башталышы ноябрда болгон. Кыргызстан мамлекетибиз өзү биринчи жол салгандыктан бул жерде специалисттер Türk мамлекетинен, анан азыркы айтып кеткендей, дүйнө жүзүндөгү белгилүү Populous компаниясы, бул английский компания. Бардык көзөмөлдөр мына ошолор аркылуу жүргүзүлүп турат да. Бул стадион ФИФАнын бардык стандарттарына жооп бергендиктен эл аралык футболдук оюндарды жана чемпионаттарды өткөрүүгө мүмкүнчүлүк берет. Бул өз кезегинде инвестиция тартууга жана спорттук туризмди жандандырууга шарт түзмөкчү. Жана да спорттук жайдын курулушуна дыккат көз салынууда. Ар бир материалдын сапаты атайын лабораториядан изилдөөдөн өтөт. Стадион 8 блоктон турат да. Биз азыр мына 5-чи блоктун үстүндө турабыз, отметка, нулевой отметки. Бул жерге бүт колдонуп аткан бетонный 450 марки бетон, все это Кыргызстандан келет. Так, анан колдонуп аткан арматура, бул бүт Российский Федерациядан келет. Баары сертифицирован. Андан тышкары биз өзүбүздө выборочно алып туруп, өзүбүздүн госстройдон сертификацияны дагы бир текшертебиз лабораториядан. Алар дагы далилдеп берип атат. Жаңы стадион ФИФАнын бардык талаптарына жооп берет. Мында иштеп жаткан куруучулардын 90%нан көбү жергиликтүүлөр болсо, ошондой эле Түркия жана Англиядан дагы атайын адистер чакырылган. Борбор Азиядагы эң ири делген стадион эмки жылы эгемендүүлүк күнүнө карата көрүүчүлөргө өз эшигин ачары белгиленүүдө. Акмарал Сабатар, Рыскелди Көкүлбеков, Ала Тоо 24. УЕФАнын стандартына жараша бул жерде кеңейтилип атат да. 51 миң орун болуп атат, 51 миң орунга. Бирок баса бир нерсени белгилеп коюшубуз керек. Бул Орто Азияда эң чоң стадиондордун бири. Мына бизге президентибиз тапшырма коюлган. Эмки жылы мына буюрса 31 августка бүтөө боюнча. Мына бүгүн биз жыйын өткөрдүк. Буюрса эмки жылы мына 31 августка бул стадионду толугу менен бүтүрөбүз. Азыр как раз фундаменттерин дагы көрсөтөлү. Кандай коюлуп атат, азыр көрөсүздөр. Марка бетона 450. 450 менен коюлат, бул спец бетондор да, мындай айтканда. Качество жагынан алып турат. Андан кийин 1.90. Ширасы 1.90 регион. 1.90. Региондун ширинасы. То есть бул масштабный проектлердин бири да. Мына азыр бизде как раз мына түрк инженерлерибиз, андан сырткары бул Англияда Populous деген компания бар. Дүйнө жүзү боюнча бүгүнкү күндө ошол стадиондордун курулушу боюнча мына ошолор проект кылып, мына ошолор көзөмөлдөп турат инженерлер.
мына ушул мына өзүңүздөр көргөндөй мунун астынан эч кандай суу дагы өтпөйт. Полностью бетондун маркасы ошого жараша куюлуп атат. Бүгүнкү күндө бизде ШОС болот, Шанхайский организация. Ошонун негизинде бизге көп коноктор келет. Мына ошого жараша бул стадионубуздун буюрса ачылышын кылабыз. Азыр объем жумуштар аябай көп. Бүгүнкү күндө 1000ден ашык жумушчулар иштеп атат. Азыр эң биринчиси мына бетон иштери бүткөндөн кийин параллельно азыр уже благоустройство жумуштары дагы башталат. Инженерский сеттер боюнча бардык суубуз бар, газ, канализация боюнча бардыгын уже киргизип койгонбуз. То есть ал иштери былтыркы жылы эле бул иштери бүткөн. Эми азыр бардык жарандарыбызга шарттар түзүү үчүн бул жерде парковкалар да каралган, магазиндер бар бул жерде. График боюнча айта турган болсок, графиктен кичине алдыда баратат. Буюрса бардык материалдарыбыз жетиштүү. Былтыр апрель айында негизинен башталган, атак жумуштун башталышы ноябрда болгон да. Ноябрда болгона ким эле Кенан. Ноябрда баштадыкпы? Ноябрда башталды. Эмне үчүн дегенде биз как раз инженерлерди дагы специалисттерди күтүп калдык. Эми бул Кыргызстан мамлекетибиз өзү биринчи жолу салгандыктан бул жерде специалисттер түрк мамлекетинен, анан азыркы айтып кеткендей дүйнө жүзүндөгү белгилүү Poplis компаниясы, бул английский компания. Бардык көзөмөлдөр мына ушулар аркылуу жүргүзүлүп турат да. Это нулевая отметка. Нулевой отметка. Мына нулевой отметкага эми чыктык да биз. Ушул дагы бийик көтөрүлөт дагы мына. Биринчи уровень, экинчи уровень, үчүнчү уровень, төртүнчү уровень болуп туруп, анан кийин уже астына түшөбүз да. Ступенечный түшөбүз. Бул действительно масштабный проект да, ачык айтыш керек да. Бул жакынкы кошуна мамлекеттерде деле мындай стадион жок. Бүгүнкү күндө өзүңөр курулуш иштерин көрүп атасыздар. Бардыгы технологияга жараша эң негизгиси бул сапаты да. Сапатына биз основной көңүл буруп атабыз. Бул жерде 51 000 адам киргенде 14 мүнөттө 51 000 киши стадионду бошотуп чыгып кетет да. Ошого жараша бардык эшиктер дагы бардыгы ошого ылайыктап чыгат. 14 мүнөттө 51 000 киши стадионду бошотуп чыгып кетет. Буга чейин стадион 47 000 кишиге даярданып жасалган. Андан кийин жаңы тапшырма боюнча 51 000ге чыгардык. Ал 51 000ге чыгарган өзгөртүүлөрдү буга чейин курулуп элек болгон трибуна үст жагынан өзгөртүүлөр киргиздик. Буга чейин азыр трибуна, нижняя трибуна куюлуп бүттү. Средний трибуна куюлуп баштап атат. Анан верхний трибуна бар. Өзгөртүүлөрдүн почти бардыгы верхний трибунада. Ошол өзгөртүүлөрдөн кийин 51 270 орун бар азыркы убакытта. 51 000ден асыга түшпөйт да, өзгөрүүлөр болот майда. Бирок 51 000 асыга түшпөйт. 51 000 деген бул уже талаптын эмеси. 51 000ге чыгарышка эмне себеп болду же FIFA талап кылды? FIFA талап. FIFA эмес, менин Азиянын кубогунун оюндарын финалын биякта өткөрүш үчүн 51 000 деген талап келди. Ошол боюнча биз чоңойттук проектти. Кыйынчылык туудурган жокпу эч кандай мисалы? Кыйынчылыктар болду, конечно, бирок ошол жанагы 14-тө эвакуация кылып кете турган эмелер бар, нормалар бар. Ошолорду ылайыкташтырдык. Азыр проект бүт талаптарга ылайык болуп жасалды. Стадион 8 блоктан турат да. Биз азыр мына 5-чи блоктун үстүндө турабыз, отметка, нулевой отметка. Бул жерге бүт колдонуп аткан бетонный 450 марки бетон, все это Кыргызстандан келет. Так, ана колдонуп аткан арматура бул бүт Российский Федерациядан келет. Баары сертифицирован. Андан тышкары биз өзүбүздө выбор үчүн алып туруп, өзүбүздүн госстройдон сертификациясын дагы бир текшертебиз лабораторияда. Алар дагы далилдеп берет. Если какое-то вот нарушение или мындай боло турган болсо, биз сразу этот материал возвращаем. Ошондой жумуштар аткарылды. Жумуш аткарылып атканда бүт материалдар өз убагында келип атат. Бүт стройка касаемо эткен материалдар өз убагында келип атат.